Assalamu alaikum damla kandayсыздар? Allah'a şükür. Бұл дүниеден өтіп кеткен адамдың қарызы бойынша қысқаша айта кетсеңіз, ал инсанның қарызын кешу қандай болады? Ошол инсанның қарызы кешілбей қалса қандай болады? Ушул суроо бойынша қысқаша жооп берсеңіз, жақсы болады эле дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахибуд-дайн мағлулат хатта юқда анху дайну. Пайгамбар айтады, қарыз иесі, қарыз алған инсан өзі құтылмайынша, же мураскерлері құтқарып қоймайынша, ал оттан болған кишем менен қабырда азапталып жашай береді, азапталып жата береді деп атады. Азапталып жата береді. Мен сіздерге бір нәрсені айтайын ба? Şu din менен жашайлы чекегиле. Bizde bir ata менен bir ene өлсө, жақын туған ұрық, аусыны, авасы, аммасы, халасы, сіздерше айтқанда, келет дағы биринчеле. Шынылар бары тарқатқанға. Жытыштары бар бу деп аялдар киришсе, еркектер нені соябыз дейді да. Ең биринчи деп атады, ең биринчи. Ошол сөктүн өзүнүн накта бешине терминен табылган акчадан биринчи кепин сатылып алынат. Биринчи кепин өзүнүн акчасына сатылып алынат. Андан кийин мүрзө акчасына казылат. Андан кийин карызы төлөнөт. Карызы төлөнөт. Эгерде карызы төлөнбөсө, мен төлөбөймүн десе, карыз берген киши келип, муну менга берген жок десе, имам ага жаназа окушу дурус эмес. Ошол себептен атаңар, апаңар, жолдошуңар, эже карындаш, сиңдиңер, иниңер карыздар болуп кете турган болсо, ошо ак эткенен так айтып, тезенен карызын куткарганга күрөшкүлө. Карыздар болуп кетүү бул эч качан кечирилгис күнөө, Кудай сактасын. Биз карызы турса дагы үстөккө босток кылып какаган, муштаган, көрдү жарга такаган кылып, кайра жыра тартып бир тышка улагын болсо дагы ошону жеп кетмей адатыбыз бар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Өзүм бала бакчада иштеймин. Балдарга тамак бергенден кийин балдардан артып калган тамакты алса болобу? Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Эгерде бала бакчанын уставында балдарга берилген тамак ашып калса, тарбиячылар алып кетет деген жазуу болсо алып кетсеңиз дурус. Жок болсо алып кетишиңиз харам. Дурус эмес. Ал балдардын укугу. Анткени балдарга сиздер бир эле норма менен бересиздер. Бир жейт болду, бүттү. Бир бала бар, боолук, ал көбүрөөк жейт. Бир бала бар, арык, ал азыраак жейт. Ошол көп жегенине ошону берип түгөтүш керек болчу. Ал жерде норма бар. Ассаламу алейкум садык кастамды. Ва алейкум ассалам. Сизден сурайын дегеним, азыр интернет тармактарында мен психолог, мен мотиватор, коучмун дегендерге абдан деген көбөйүп кетти. Көрсөң, көпчүлүгү жолукчан, намаз окуган адамдар, шарият жолунда психологияны түшүндүрөм дегендерде аябай көп. Эмне үчүн алардын агитациясы жакшы жүрүп жатат деп ойлойсуз? Өзүңдү баалоо, өзүңдүн чек араңды кой деп көп эле айтышат. Эмнеге илгери андай сөздөр жок эле? Жакшы эле мамиле болчу, азыр андай эмес. Оюңузду айта кетиңиз, сураныч. Я Алла. Мен азыр айтып өткөн сөз ушул да. Өзү негизи мен айтайын деп жүрдүм эле. Азыр жолукчандар чыгып алып, сен өзүңдү сүй. Сүй өзүңдү дейт. Өзүн сүйгөн үчүн жашап атат да. Өзүңдү сүй. Сен керексин өзүңө. Деп аны көзүңдү жум. Колуңду тизеңе кой. Сен шаркатман алдында турасың дейт. Ал каякта шар, ал коридордо турат ал. Ошентип аял затын бузуп атат. Сен эриңди укпа. Сен өзүңдү ук, өзүң менен сүйлөш деп жүрүп, аялдарды жинди кылмай болду. Ал өзү менен өзү сүйлөшө баштады. Психолог деген андай эмес. Психология деген андай эмес. Психология деген адамды оңдоо, адамды бузуу эмес, алар бузуп атат. Имам Шафии психология илимин 5 жыл окуган. Имам Абу Ханифа 7 жыл окуган. Психология илми бар динде.
Dinde var. Sizlerge aytып bereyinmi? Muna uşul dediklerin bari psikolog. Özüňer psikolog bolup da gana büröge işenesiňer taň galam da. Muna uşul dedek gelinler psikolog bular. Kaynana girip gele jatkanda hoppa öldü. Degen gelin al nakta psikolog. Silerden ötken psikolog yok. Al kaynana kırına çıkan psikolog al. Oşan için aytdı da ha sen meni samınıma kirjup göreleksen ali degen kaynana nakta psikolog. Manaşlarda uğu berger şu psikologlarda uksaňar adaşpaýsyňar. Tigi internette çiğlep atkan kauçman deysiňer, ne deysiňer? Al psikolog emes, al azgırık al. Sizler özüňer psikologsuňar, sizler iniňerge. Kız izleseňer jaman tandaýsyňar go. Psikolog bolgonuňlar üçin tandap atasyňar da. Loh bolsa ganda eşke çygyp durup karap durup inim azыр ылдыйга караган bir kızdy karmayız. At kiremiz deytliňer da. İzdep atpaýsyňarby? Uşun özü psikologiyada. Etiyat bolgula. Şundan etiyat bolgula. İnternet barakçalarında men psikologmun, özüňdi syla, özüňdi jakşı gör. Barnan özüňdi toktadı. Murda uşunday sözler jok ele dep atat. Murda kanday sözler jok ele? Murda sözler bar ele. Kızga 40 üýden tyyu degen birle termindin içinde milyardlagan psikologdun azırkı tantrap atkanın mütbardygy jok olup, eň mykty sözler oşanın içinde bar ele da. Kızga 40 üýden tyyu degen söz al nakta psikologiýanyň tuýçoksy bolgan söz ele uşul. İmam Şafii özünün şakirti menen kaçırda uçkaşıp gele jatıp yen Ermençölden bir sonun Han sarayga tuş gelip kaldı da. İçinen biri atıp çukula de böyle kolun kötörüp Allah verdi mana Huday konak degen uşul da. Dedele İmam Şafii gözünün kırmen tiktep turdu. Çarçap, susap, kursak açıp kalgan arkasında uçkaşıp gele jatkan şakirdi İmam Şafii'nin kursagına mıntayıp kısıp bıkına ustaz tüşe vereli, karang mamileni maşallah sonun kişi eken. Kursağız açkandan beri bilip atar, tüşeli esal al dediler. Kete vereli da dedi. Dediler yok ustaz tüşe vereli dedi. Kursağım açkan öleyin dep kaldım. Esal olaylısı dedi. Tüştü. Şakirti varıp bu kişini tanınız mı? Çok. İmam Şafii. Bilbeyt özü. Jönle kıykırıp atat al. Jönle kıykırıp atat. İmam Şafii aynan Huday beret degen uşu da dep eşegin alıp barıp eň mykty jem menen çöptü salıp özlerin bir bölümüne alıp girip tamaktın barın berip siz mno yerge esalasy dep şunda esaldırdı. Namazlarını okudu, taň attırdı, bagymdat okudu, ertemenki tamak taň atgıça tura kalıp ele. Ustad, şeyhim, muna kişiden ötken bir jakşı kişi görmedim da, jakşı kişi görmedim dese İmam Şafii. Anın jakşılığın geterde görösün dep koydu. Boldu. Şöyle söz aytdı. Oy, jakşılığın görüp atdı da, geterde emne jakşılığın göreteler. Ustad, bir maktap söz aytıp koyunçu dedi da. Meyli de anan ertemenen kurjanların asıp, eşegin alıp gelip, minip, em çıkıp atkanda, mörek tayanıp alından turup, Munun akçaсын eneň töleýibi dedi de. Tünükü kılıngan kızmattardy, tamak açty, jatakty eneň töleýibi. Tölep koy bu ýaka. Men senin kuluňmyn bu? Dediler anan İmam Şafii aýtdy. Geterde bilesiň dedim bele. Munun ahwaly tündeki ahwaly. Bul tülküde kuuluk kılıp biziň akçabızy alıp kalyş üçin ele. Bul meni tanybaýt özü. Tanybaýt. Anam İmam Şafii oşentip akçasyny төлüp anan jolda kele jatyp psixologiya ilimi menen oşa şagirdine sabak berdi. Aýyabay sabak berip ustatdan şagirdi uşuna sabak alıp bir gün meçitde otursa eşikten tiyaktan bürüye kele jatatmış intip. Maşinde basıp kele jatat. İmam Şafii aýtdy, "Ustaz, oşany bir sınav berbeýli" dedi. Makul sen aytıp gör dedi. Şakirde Temir Usta mı dedi. Şunday mı dedi. Ova. Temir Usta mı dedi. Ova. Cıgaç Usta bul dedi. İmam Şafii. Al kirdi, 2 reket namaz okudu. Anan çakırdı. Tanış oturup kesimiz emne dedi. Temir Usta dedi. Usta jengildiňiz go. Temir Ustalygyny bilip koýup mu dediler. Toktap dur.
Murda kesibingди айтсаң деле жыга чутамын dedi. Кара. Унутта калган эски кесибинен бери айтып берип атат. Ал психолог. Психология деп адам баласынын ичинде кайнап аткан нерсени билет. Адам баласынын ичинде кайнап аткан нерсени билет. Ал азыркы жаңы интернеттен чыгып аткандар адам баласынын ичиндеги кайна элек нерсени кайнатып өлтүрүп атат алар. Чыныгы психолог ал антип сүйлөбөйт. Чыныгы психолог ал өзү оорукчан болот. Дүйнөдө эки эле инсан боор оорусу менен бөйрөк оорусу менен катуу ооруйт. Дүйнөдө эки эле инсан. Бир риваятта 3 инсан экен. Биринчиси ата менен эне боор оорусунан катуу ооруйт. Анткени уулунун, кызынын арыз муңун уга берип, ичинде сактай берип боор оорусу менен катуу ооруйт. Жалганбы? Экинчиси молдо боор оорусу менен катуу ооруйт. Оорубасын эми бирок Кудай сактасын. Сейитбек дамына ден соолук жакшы эле. Молда инсан боор оорусу менен катуу ооруйт. Анткени ага жалаң негатив нерселер келгендиги үчүн. Позитив нерсе келбейт. Талак менен келет. Урушуп келет, жаңжалдашып келет, ажырашам деп келет. Нике кыйдырса дагы негатив түңкүсө 3-те келет. Жаназа келет. Бүт бардык урдап кетти, уруп кетти, согуп кетти, алып кетти. Ушунга окшош. Үчүнчүсү нак психолог өзү. Психолог эч качан жакшы сөз укпайт, ал жалаң жаман сөз угат. Ошон үчүн алар ооруйт. Айтайын дегеним, мындай психологторго эч качан ынанбаң. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Биздин сүлүктүү шаарыбызга кош келдиңиз. Аллахым ыраазы болсун. Мен детсадта иштеймин. Жалаң аялдар иштейт. Шым кийип иштесек болотпу? Кеңирээк шым дейт. Эгерде жалаң аялдар болсо, эркек аттуу сиздерге кирбесе, анда билинбегидей кылып. Бирок узун кийинип иштегениңиз өзүңүз үчүн мыкты да. Узун кийинип иштегениңиз. Ассаламу алейкум устаз. Азыркы убакта бала үйлө проблема болуп жатат. Эмне себептен ата-энеси кыздын өзүнө коюп койгон. Бул проблема бардык жерде бар. Ата-эне баланы чийинден чыгарып берди. Тарбиясы калтырып койду. Тандоо окугун кызга берип койду. Мына бол кемпирлерди өзүңүз WhatsApp'tan таптыңызбы, чоң атамды дегилечи ушуларды. Тиесиң дедимби, тиесиң дедиле, өлбөй эле жашап келе жатат экен. Ушулар экен. Бактылуу жашап атат. Бактылуу балдардын ата-аналары, чоң аталары ушулар. Ушул акыркысы. Устаз, Аллах сизден ыраазы болсун. Рахмат. Сабак ажынын сабагына катышам деп эч катыша албай эмесмин. Сиз келип чубак ажынын сабагына катышам деп эч катыша алган эмесмин. Сиз келип нурлуу периште келгендей болду. Аллах ыраазы болсун. Сизге бере турган суроом боюмда боло албай бала жытына зар болуп жаткан аялдарга дуа кылып коюңчу. Аллах ыраазы болсун. Иншаллах. Аллах таалам перзент берсин. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Келген кадамыңыздарга Аллах таалам биз эсептеп бүталык сооптуру жазсын. Аллахым сабак уюштурган ушу досторубуздан, себепчи болгон устаздарыбыздан, келген аталардан, апалардан, эже карындаштардан, ага ини достордун бүт баарынан өзүң ыраазы болгон я Рабби. Иштерине ийгилик берип, ден соолуктарын чың кылгын. Эки дүйнөсүн абат кылгын, эч качан кем кылбагын. Эки дүйнөнүн түрдүү апат кырсыгынан өзүң сактап, эки дүйнөнүн ийгилик жана бактыңа жеткизгин. Сөзүң болгон Кур'анды сыйлап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин урматтап, сабак угабыз деп келген ушул жамааттын бүт баарынан, урпагынан өз сөзүң болгон Кур'анды жаттап, аймагын эмес, ааламга жаңырта окуп сабак бере турган эң мыкты алим, алималарды, хафиз, хафизаларды чыгарган. Аллахым өзүңдүн ыйык үйүңдө бизди амана жыйнаганыңдай кылып, эми кыяматта Фирдавс жаннатында пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын я Рабби. Ооруп жаткандарга шифа бергин. Перзенттин жытына зар болуп жүргөн карындаштарыбызды, эжелерибизди, кыздарыбызды алты саны аман, ден соолугу чың, иманы бекем болгон уул кыз перзенттерди аралаштырып берген я Рабби.
шайтандын азгырыгына кирип ажырашуу деңгээлине жетип калган үй бүлөлөрдүн арасынан ошол каргыш тийгирдин азгырын алып аларга ыймандуу, инсафтуу, хидаяттуу, ынтымактуу, бактылуу жашоо берген. Карызга батып калгандардын карыздан кутулууга адал, ак, такыбалык жол менен чыгууга өзүң бир жол көрсөткүн я Раббал аламин. Үй бүлөбүздү буйругуңду аткарып сен тыйганда тыйыла турган, өзгөлөргө үлгүлүү боло турган эң мыкты заманбап hadis jana Qur'an jittangан мыкты үй бүлө кылгын. Бирахметика я архамар рахим. Аллаху акбар.